Сіздер қаттырақ қол шапсаңыздар, свет береді. Если погромче похлопать еще, на сцене будет свет. Баштаудың алдында Қырғыз Республикасының гимні жаңармақшы. Орындардан тұр. Мен азыр болса Россия Федерациясының гимні жаңармақшы. Рахмат. Бізге берген аманат. Берекесі төгілген қасиетті Алатау жеріміз. Алатаудан алыс болсақ та, даңққа жараша жүк демекші. Мекендештерге өзлерінің жардамыменен, мейгені үшін қылған, қызматтары менен артықшылық қылған ағаларымызды, жана ежелерімізді даңазалап, ел айым қоғамдық бірікмесі тарауынан, ел айым жана аманат қоғамдық журналын бет ашар аземін ашық деп жариялаймыз. Елдік қасиет дәулеттер, салттар өте көлемді түшінік. Қырғыз елінде ақ бата беру салты ұлттық асыл қасиет дәулеттеріміздің бірі. Езелтеден ұлының кичүүгө, қарының жашқа, ата-эненин балаға беріп келген ақ батасы алардың илгери үмітін, асыл тілегін, ақ ниетін, ақ бейілін, ақ дилден айтылған қалу сезімдерін білдіреді. Елімізде бата беру, бата алу салтының да сый сыпаты жана даңазасы бийик. Ошондо эле кандай иш баштабасын эң биринчи көзгө көрүнгөн даражалуу, улуу адамдын ак батасын алып, анан иш башталчу. Ошол салтыбыздан алыстабай иш чарабызды ак бата берүү менен баштамакчыбыз. Алдыңыздарга Аксакалдар кеңешинин төрагасы Атыкуров Райымкул Арзмаматовичти чакырмакчыбыз. Урматтуу мекендеш туугандар, алгач алыстан, элибизден, жерибизден, ар өзүбүздүн кийдик кан тамган жерибизден жол аттып, жон ашып дегендей келген биздин алдыңкы катарда отурган биздин меймандарыбызга саламдашып, кол алышып саламдашпай калсаңыздар, кол жаап саламдашып коюңуздар. Кош келиңиздер Москва жергесине абдан кубанычтабыз. Ошондон бирге мына бүгүн Москва жергесинде абдан кубанычтуу салтанаттуу иш-чара бар экенин катышуучулар сиздерге терең ыраазычылык. Мына журналды баарыңыздар билесиздер, 3-4 жыл мурда негизделип, басмага чыгып, элге таанымал болуп, турмуштун туткасы болгон, жашоонун көркү болгон, үйрөнүн сыймыгы болгон апаларыбыздын, эже карандаштарыбыздын жашоосун, турмушун даңазалаган Эл айым журналын бүгүнкү бет-ачары эми болуп өткөн. Бунун эмки номеринин бет-ачары ошону менен бирге биздин эр жигиттерибизге арналган Аманат журналынын бет-ачарына кош келиңиздер. Азамат мырза биздин кылым караткан байыркы кыргыз калкыбыздын салт үрп-адаты бул батадан, ак батадан башталат дейт. Бирок андай бир жазылган былай письма деп эрежеси бар. Батаны арабызда отурган, катышып жаткан улуу агаларыбыздан бата берген туура болот деп ойлойм. Ошондой үчүн мен көрүп отурам, бул жерде байкап отурам. Менден улуу аксакалдар отурушат бул жерде. Уруксат берсеңиздер, ошо аксакалдар чыгып ак батасын берип, чогуу жерде батаны берип баштап койсок, мен көрүп. Саламатсыңарбы? Бүгүн ушул Аманат эл айымдар бүгүн чогуу күн болуптур. Конечно, батабызды беребиз. Ушу келип, ушунчалык чогулуп ошол бүгүнкү жыйыныбызды жакшы өткөзө алалы деп сурап. Саламаттарбы?
жакшы иштер алып атат. Кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Бата менен эл көгөрөт, жаңыр менен жер көгөрөт деп. Мына башталып аткан жакшынакай иштин бата менен эле баштайлы. Келиңиздер, бийик көтөр билекти, Кудайым берсин билекти дейт. Şu sırt жақта жүрөбүз. Biz баарыбыз Кудай алдында, Алла алдында аманатпыз Кыргыз элине. Ошон үчүн ушуяктан жакшынакай иш-чараларыбыз өркүндөй берсин, өзө берсин, Алла Таалам өзү колдосун, ойлогон максат тилектерибиз орундалсын, ишибиз оң болсун, итибиз чөп жесин. Ден соолугубуз бекем болсун, эли журтубузга аман соо баралы. Аты аталган жолдоштор ушундай журналдарга артынан ичтип келе берсин, эр азаматтарды, эжелерди, карындаштарды, бир туугандарды. Ушинтип зоолобуз Кыргыз элиники бөтөн элде, бөтөн жерде өзө берели, өнө берели, кыргызыбыз көккө көтөрүлө берсин, эл журт аман болсун, бар бололу, аман бололу. Омин, Аллаху акбар. Ишиңер болсун. Мен да эки сөз кошулуп келип эми мына бүгүн биздин майрамыбыз, салтанаттуу кечебиз, күнүбүз эл айым коомдук уюбуздун баскан жолу байсалдуу болсун, бүт максаттары орундалсын. Узун журналыбызга, коомубузга узун өмүр жаш берсин, тилегенин мол берсин, башына бут консун, колунда куш болсун. Журналдын бетиндеги уулдарыбыз огондуу болсун, журналда жазылган сөздөрү жугундуу болсун. Журналды чыгарган катышкан кыз келиндерин бийимдүү болсун, билимдүү болсун, сапаттуу болсун. Элибизде, жерибизде амандык болсун. Биз бул жерде эл катарында тынччылык болсун. Баарыбызды жараткан, баарыбыздын ийгиликтерибизди коштоп, баарыбызга жетишкендиктер, ынтымак, биримдик насип болсун. Амин. Урматтуу аксакалдар, сиздерге чоң ыраазычылык. Ар дайым Кыргыз элине жаш муңга үлгү болуп жүрөңүздөр. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чарабызга ата журтубуздан ат артып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалинин ээси, Кыргыз телеберүүсүнүн легендасы Молдоева Гүлшан Абыкеевна жана ошондой эле Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фондунун төрайымы Оморова Дамира Алиевна келишти. Сыйырмат катары менен үлкөн кол чалар болсун. Сиздерге чоң ыраазычылык. Биздин бүгүнкү иш-чарабызды расмий түрдө, салтанаттуу түрдө ачууга алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңешчиси Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановнаны чакырмакчыбыз. Кодо койсоңуздар болот. Жогорутуп биздин Кыргызстаныбыздан, мекенибизден келген биздин атактуу легендарлуу айымдар Гүлшан эжеке куш келиңиз, Дамира айым куш келиңиз. Сиздер биринчи эле жолу эмес, сиздер биз менен сиздер дайыма биздин мекендештерибиздин ийгиликтерин, жакшылыктарын коштуп келип атасыздар. Жолуңуздар абдан ачык экен. Дайыма ушундай жакшылыктарга биздин мекендештердин ийгиликтерин мекенге жеткирүүгө ушундай бир көмөктөш болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүн абдан жакшы иш-чара болуп турат. Жогоруда айтып кеткендей, эл айымы коомдук бирикмеси биздин кыргыз диаспорасындагы бир белдүү ушундай иш бирги кыздардын түзүлгөн уюм. Анын жетекчиси Дамира Жумалиева кызыбыз мына көп жылдан бери Москва жергесинде иштеп, мына акыркы мен билгенден эле 15 жылдан бери ушу диаспоранын ишине аралашып жүрөт да. Анан бул журналдын бүгүн биринчи эле саны эмес, эл айымы журналынын. Бүгүн 3-чү, мен билгенден 3-чү саны болуш керек го дейм. Өткөн жылы март айында биздин Москвадагы Рудамино деген китепкана бар, чет элдер адабияттар китепканасы. Ошол жерде дагы бир жакшы бет ачарын өткөргөн. Мына быйыл ошо эл айым журналына кошулуп биздин жигиттерден, каармандардан түзүлгөн, ошолордун эмгеги чагылдырылган Аманат журналы чыгып атыптыр. Эмне дейбиз? Эки журналдын тең жолу байсалдуу болсун, окурмандары көп болсун. Биздин Кыргызстанда деги эле дүйнө жүзүндө журналдын деги эле басманын ролу, мааниси абдан жогору. Биз расмий түрдө деле айтып атабыз, кээде ушу массалык маалымат каражаттары, газета, журнал, радио, телевидение мунун баары бул баягы бизди башкаруу бийликтеринин бир 4-чү бутагы деп. Ушул 4-чү бутакта деген бул журналда баягы жаңылыктар деле жазбастан бул жерде негизги мааниси журналдын
ушу алыста жүргөн мекендештерибиздин эмгегин, алардын жасаган иштерин көрсөтүп башкаларга жеткирүү да. Ушул максат менимче жакшы аткарылып атат. Бүгүнкү күндө мендеги маалымат боюнча бүгүнкү күндө журналга чыгат элем. Журналда бир мен жөнүндө маалымат болсо деген каалоочулар көп. Бул албетте жалаң эле адамдын өзүнүн каалоосу эмес, ошо редколлегия бар болуш керек, атайын комитет бар болуш керек, ошолордун кандайдыр бир жыйынтыгы чечими менен болот деп ойлоп атам. Ошол биздин каармандарыбыз, бүгүнкү журналдын ичинде чыгарылган каармандарыбыз бар болуңуздар. Мен бир сыйра барактап көрдүм Эл айым журналын. Аманат журналына келен жете элекмин, бирок Аманат журналындагы эмгеги чагылдырылган жигиттердин фамилиясын окуп, абдан мындай бир терең таазим кылам аларга. Анткени бул балдар, бул жигиттер биздин Москва жергесинде эле эмес, деги эле бардык Россия жергесинде ушундай биздин мекендештерге жакындан жардам берип жүргөн, ар кандай иш-чараларды өткөрүп жүргөн, Россия жергеси менен, Россиянын менен мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү мамлекеттик органдар менен бир интеграция багытында бир жакшы иш-чараларды алып барып жүргөн жигиттерден ушул каармандарыбыз бар болсун, иштерине ийгилик болсун. Эл айым коомдук уюму мындан ары да ишинде ийгиликтер боло берсин. Коомдук уюмдун мүчөлөрү, ошондой эле коомдук уюмдун аткарган иштери баарыбызга үлгү катары мындан ары ушу мекендештерибиздин арасында ийгиликтерди арттырууга бир көмөкчү болушун тилектешмин. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды ушу жерге келген мекендештерди жалпы эле ушундай иш-чараларга катышып, активдүү катышып аткан, өзүнүн көмөгүн көрсөтүп аткан мекендештерге жалпы эле Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин атынан, ошондой эле элчи Кубанычбек Кеңешевичтин атынан терең ыраазычылык билдирем. Бизде кечээ элчиликте да бир чоң иш-чара болуп өттү. Ошол жерге да биздин мекендештер абдан активдүү келип катышып беришти. Буга да терең ыраазычылык. Бул эмне иш-чара десек, мен сиздерге да бир айта кетейин, барбай калгандар, укпай калгандар болсо, окубай калгандар болсо, окуй жүрүңүздөр, жаштарга жеткире жүрүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, 24-жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн жарлыгын чыгарган. Жарлыкта кыргыз идеологиясынын, Кыргызстандын өнүгүүсүнүн, мындан аркы өнүгүүсүнүн доктринасы, оңгу жолубуз кабыл алынып турат. Ошол оңгу жол деп атабыз. Оңгу жол бул биздин келечектеги мындан аркы жашообуздун оңгусу, ошол жашообуздун нугу болуп атат да. Ал нукка биз эмне кылышыбыз керек? Бул нукка биз жаштарыбызды деги эле өзүбүздөн баштап адеп акылыкка, бекем тарбияга, жакшы тарбияга, кыргыздардын аң сезимине сиңип калган, менталитетине, аң сезимине, канына сиңип калган тарбиялык бир жакшы кол мүнөзүнө мындан ары дагы жеткирүү, ошол менен бирге руханий байлыгыбыз, руханий мурастарыбызды сактоо, аларды башка муундарга жеткирүү. Ошондой эле ар бирибиз ушу жерде отургандар деги эле кыргыз жараны ички дүйнөбүздө ушу тарбиялык тилегибизди, тарбиялык бир уңгубузду, өзөгүбүздү сактап, башка муундарга, өсүп келе жаткан муундарга берсек, ички дүйнөбүздү өнүктүрсөк, демек өлкөбүздүн экономикасы дагы, социалдык абалы да жакшырып, экономикасы да көтөрүлүп, бир келечекке бир жакшы умтулуулар болот. Ошону дагы бир жолу айтып кетейин, ошол биздин оңгу жолду айта жүрсөңүздөр, тарата жүрсөңүздөр, жаштарга жеткире жүрсөңүздөр, биздин бул парзыбыз. Эмне дейли, журналдын келечеги кең болсун, баскан жолу байсалдуу болсун, мындан аркы ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү кече абдан жакшы, жогорку, жеткиликтүү деңгээлде өтөрүнө терең ишенем. Анткени биздин алыстан келген каармандар, алыстан келген биздин сыймыктанган эжеке кыздарыбыз буларга да көмөкчү болот деп тилектешмин. Баарыңыздарды келе жаткан май майрамдары менен куттуктайм. Аманчылыкта бар болуңуздар, мекенибизде тынчтык болсун, мекенибизге баарыңыздар түгөл аман эсен, ушундай бир жакшы ой максатыңыздарды жеткенден кийин мекенге кайтчу күндөр келет, мекенге аман эсен кайтууңуздарга тилектешмин. Бар болуңуздар. Анан Эл айым коомдук уюмунун жетекчиси келип койсо, мен элчиликтин атынан чакан сувенир белегибизди алып кетким келет элчиликтин атынан.
биздин кыргыз өлкөсүнүн эмблемасы. Мен каалайт элем үчүн ушул бийликти атайын таанып келдик. Силерде бир өзүңөрдө кеңсе болуп, атайын элайым деген ушундай жаркыраган жазуулар болуп, ошол жерде ушундай кеңсеңерде бул атайын өкмөттөн келген белек катары бир татыктуу орун ээлейт деп ойлойм. Бар болгула ишиңерде ийгилик болсун. Бүгүнкү иш-чараны элайым аттуу Жаңылхан Бекалиевдин сөзүнө жазылган Обону Жолдошбек Исраилов чыгарган ыр менен ачып беришет. Элайым коомдук бирикмесинин ардактуу өкүлдөрү Калинина Майрамкүл, Чындавлетова Назымгүл, Жороева Шайыр айымдарды чакырабыз. Бул ыр бирикменин гимни десек да жаңылышпайбыз. Ак жол сизге элайым. Колдоп коюңуздар. Сіздерден сұраныш кетпей тұрыңыздар. Себеп алдыңыздарга элайым коомдук бирикмесинин төрайымын чакырмакчыбыз. Дамира Жумалиева бир колдоп коюңуздар. Калинина Майрамкүл, Чындавлетова Назымгүл, Жороева Шайыр айымдар да бир жолдо алышат. Кутландуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер, ушул сахнага ушул биздин гимнибиз болуп калган элайым ырсактарынын автору Жаңылхан эжени чакырып койсок. Ушул элайым коомдук бирикмеси түзүлүп, журнал чыгарылып башталганда, ушул Жаңылхан эжеге кайрылдым эле өтүнүч менен. Ушул элайым деген ырды жазып берсеңиз деп. Жаңылхан эже ушул 3 күндүн ичинде ошол ыршул азыр сиздер күбө болгон ырды чыгарып, оонун жазып, ушу бизге тартуулаганда эжеге сизге чоң рахмат. Эжеге жеке эле элайым журналынан элайым деген ырды чыгарбастан ушул бүгүнкү күндө бет ачар болуп аткан Аманат коомдук журналындагы ошол жигиттерибизге мекен үчүн кызмат кылып аткан азамат эр азамат мырзаларыбызга дагы арнап Аманат деген ырды жазган автору да. Ушул биздин элайым коомдук бирикмесибизге гүлдесте ар дайым бар болуңуз, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым ушул өзүңүздүн
аркалап ырларды жазып тартуулап келатасыз, оордууларды жаратып келатасыз. Мындан ары дагы сиздин ишиңизге чыгармачылык ийгиликтер каалайбыз. Чоң рахмат. Чыкпаса кийинче мана эл айымы гүлдөп турганда колдой турчу, колдой жүрчү эр жигиттер элибизге аманат. Жакшы мекендештеримди, жакшынакай ушул кыздарды эл айым коомдук бирикмесин, анан ушул аманат журналына чыгып аткан биздин жолборс жүрөк, жоон моюн Татнакай арстандай бийлигинен ниети толтура аппак бийлигинен балдарыбыз сиздердин сапарыңар байсалдуу болсун. Кеп жөн эле мактап койгондо же мактангандай эмес, кеп аздыр көптүр болсо дагы элибиз үчүн деген ак эмгегибиздин бааланганында ушул ак эмгек дайыма бааланып бири-бирибизди көз жасынга калтырбайлы. Андыктан баардыгыңыздар эл айым коомдук бирикмеси бүгүнкү кечеге келгендер баарыңыздарга кааларым, баардыгыңыздар акындардын жаңы жазган өрү болуңуздар, сүйүүлөрдүн чыкпай турган жүрөгүндөгү сыр болуңуздар, көргөн адам кубанып, жүрөгү сүйүнүчкө толуп тургандай жашоонун жаркыраган нуру болуңуздар. Жаңылдан Мигалиева сізге чоң разычылық бір жанды еткен қалу клиптерді сақтар болды. Шайына ешкез шақырмақшымыз, қолшалар болсын, қолыңыз. Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар, бардыңыздарды денсаулыкта, амандыкта, тынчтыкта көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Эң биринчиден ушул бардыңыздарды кош келе жаткан майрамдарыбыз 1 май эмгек күнү менен 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясы күнү менен 9 май жеңиш күнү менен куттуктаймын. Эң негизгиси ушул дүйнөдө тынчтык болсун, согуш болбосун, энелер менен балдардын көз жашы төгүлбөсүн. Ар дайым ушундай жарык маанайда жакшы иш-чараларда жолугушуп жүрө берели. Экинчиси бүгүн абдан маанилүү, абдан жакшы бир иш-чарага катышып турабыз, күбө болуп турабыз. Бул биздин ушул Россия Федерациясындагы жашап жаткан кыргызстандыктардын арасындагы эң мыкты эки журналдын бет ачары болуп жатат. Бул Эл айым жана Аманат журналдарынын. Мына жогоруда Гүлбарчын Сулаймановна белгилеп кетти. Ушул чындыгында эле эл арасында ушундай сөз бар. Массалык маалымат каражаттар, газета, телевидение, радио бул ушул бийликтин 4-чү бутагы болуп эсептелинет. Ошондуктан ушул журналдарда, газеталарда, прессаларда кандай маалыматтар, кандай макалалар жарыяланса, ушул бардыгы социумдагы процесстерге тийиштүү болуп эсептелинет. Ошол үчүн бул ушул эки журнал келечекте ушул өмүрү узун болсун, өмүрү байсалдуу болсун жана ушул журналдарда позитивдүү, жакшы макалалар жарыялансын. Ошону менен бирге ушул биздин ушул жазылган журналдагы баяндамалар Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүн жана ошондой эле Кыргызстандын улуттуулугун жана маданий урп-адаттарыбызды сактаганга, үгүттөгөнгө, бекемдегенге багытталган журналдардын бири болсун. Ошону менен бирге ушул мен миграция өкүлчүлүгүнүн атынан ушул Дамира айымга эгерде уруксат болсо келсеңиз бир ыраазычылык катыбызды алып келдик эле. Сиздин бул жерде коомдогу кошкон салымыңыз абдан чоң. Ушул сиздин коомуңуздун жумушунда ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушундай жаркыраган маанайда жүрө бериңиз. Үй бүлөңүздө тынчтык болсун, ден-соолукту каалайбыз. Сизге көп албан ийгиликтерди жарата бериңиз. Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын коомдук турмушунда активдүү катышуу менен бирге чет жерде кыргыз маданиятын, улуттук каада салтын жайылтууга кошкон зор салымыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге бекем ден соолук, бакубатчылык жана элибиз үчүн жасаган иштериңизге чоң ийгиликтерди каалаймын. Чоң рахмат.
Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн инженердик аскердин жетекчисинин орун басары Уралиев Калыс Жоболдуевич шақырмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Издешели көрүнбөсөк жүрөбүз. Сурашалы кайда кантип жүрөбүз? Мен силерди, силер мени жооптой, жүрүүчү амандыкты билдирип деп айткан Жаңылхан жазуучу акын жерде айткандай, бүгүн эл айым коому баарыбыздын башыбызды бириктирип, ушундай жакшынакай орус мамлекетинин борборунда, Москва шаарында баарыбыздын башыбызды бириктирип чогултуп эл айым коомуна каалоорум өнөрүңөр өркүндөй берсин, ишиңер илгери жүрө берсин. Журналыңарда каармандары көбөйүп, жалпы кыргыз элибизге, чет өлкөдө жүргөн биздин бекендештерибизге үлгү болуп турган каармандардын саны көбөйсүн. Андан сырткары бүгүнкү жаңыдан бет ачар болуп аткан Аманат журналы бул мырзаларга арналган журнал экен. Ушул журналыбыздын дагы келечеги кең болсун. Мындан жыл сайын ушул мезгилде же башка бир мезгилде белгиленип эл айым менен Аманат журналын белгилеп, баарыбыздын башын дагы бир сыйрак бириктирип кубанып жүрөлү. Биздин атыбыздан жаңыдан алыстан тоо ашып суу кечип келген эжелерге, айымдарга силерге чоң рахмат. Силерге да чын жүрөгүмдөн чын денсаулык каалайм, ишиңерге ийгиликтер каалаймын. Силерди жалпы элибиз тааныйт, биз дагы араб кошулуп атканга абдан кубанычтамын. Биздин силер үчүн айтып коеюн, Москва шаарында Ссыкөл ынтымак коому деген бар, мен анын төрагасы боломун. Ссыкөл ынтымак коомунун 5 району бар, 2 шаары бар. Биз өзүбүзчө бир структура болуп алганбыз. Азыр ошол Ссыкөл ынтымак коомунун атынан ыраазычылык катты эл айым коомунун ар бир мүчөсүнө берип коюуга уруксат берип койсоңуздар. Дамира баардык азамат сен окуп берип койсоң да. Ыраазычылык кат Эл айым коомдук бирикмесинин жана Аманат журналынын негиздөөчүсү, башкы редактору жана төрайымы Жумалиева Дамира Боронбаевнага тапшырылмакчы. Россия Федерациясындагы асыл зат айымдарыбыздын ар тармактагы кесип ээлеринин ишмердүүлүгүн жана кыргыз коомчулугунда аял затка болгон урмат сыйдын жогору экенин деңазалап келет. Ушундай эле бүгүн только Дамира айым өзү чыкпастан баарыңарды тааныштырып кетели. Ыраазычылык кат эл айым коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Калинина Майрамкул Турдухановнага тапшырылмакчы. Кийинки ыраазычылык кат эл айым коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орозалиева Нуркыз Жалелидиновнан чакырылмакчы. Чиндавлетова Назымгүл Табылдиевнага тапшырылмакчы. Сахнага биздин коомдун эжелерибизди дагы чакырып коюп таанышып алгыла. Өзүнүн ысыкырынан болот. Ыраазычылык кат эл айым коомдук бирикмесинин мүчөсү Жороева Шайыргүлгө тапшырылмакчы. Салиева Зарина Махмат Друзиевнага тапшырылмакчы. Кол чагып койсоңуздар. Эски тоюлдар бирок эл билсин, ким үчүн бүгүн кимдердин баштарыбызды бириктирип аткандарын чоң рахмат берейин. Ыраазычылык кат эл айым коомдук бирикмесинин мүчөсү Камчыбекова Гүлзина Майсалбековнага тапшырылмакчы. Колдоп турган мекендештер силерге ыраазычылыктарын билдиребиз.
бөлөк биздин коомдун атынан кеңеш агелайындар. Сахначы болуш, эл көрсүн силерди. Кандай биздин сулуу кыздарыбыз бар экенин. Орозова сахначы көрсөңүз. Сахначы өткөн Орозова. Сахнабыз кененирээк турсаңыздар. Ынтымак коомдун негиздөөчүсүнүн бири болот. Сырткөл ынтымак коомдун атынан акча түрүндө кабыл алып коелу. Коелчу биздин биздин арабызда өзүнүн арасында көп болдуңар. Жаңылкан эжебиз бар. Yazıcı akın, Жаңылкан эжебиздин көптөгөн ырларын биздин Кыргызстанда биздин белгилүү ырчылар ырлап жүрүшөт. Мага да кайрылды, аманат жаңы ырына ыр чыгарыптыр, аманат деген. Мен кээде өзүм аскерге иш болсом дагы, музыкалык образованием жок болсо дагы кээде хобби болуп обон чыгарып калам. Уже алты жети ырларын чыгарып Кыргызстанда тарап жүрөт. Ошол аманат деген ырга менден сураганда обон чыгарып беришти. Обонун чыгарылып Кыргызстанга жөнөтүлгөн болчу, бирок аранжировщик үлгүрбөй калып, бүгүн ырды албай калды же десем, калыс эмне кылсаң дагы элге жетишпеш берди. Ошол себептен азыр жан өнүм менен гитаранын коштоосу менен силерге ошол аманат деген ырды силерге тартуулап берейин, кабыл алып койсоңуздар. Текстке карайм, ошого дагы мага кесип койгула, кесип бол. Аябай илер чыкканда эретте дайып туруп атам го, кесип койгуңуздар. Микрофон Асманында үркүт шамшып сабала, Асказуусу көктү жийип чалкала, Арчалуу төргүл коронгон атажу, Жаратканга берилген аманат. Кыргыз ата куруп улуу каганат, Кыргыз үчүн кылып дайындалат. Алтын башын сайса дагы кан төгүп, урпагына журту болгон аманат. Ыйман менен ынтымакты бекемде, Кыргыз улуу Айкөлмүнөз азамат. Элиң үчүн кызмат кыл деп үйрөткөн, Манас бабам айтып кеткен аманат. Кыргыз ата куруп улуу каганат, Кыргыз үчүн кылып дайындалат. Алтын башын сайса дагы кан төгүп, урпагына журту болгон аманат. Элиң үчүн кызмат кыл деп үйрөткөн, Манас бабам айтып кеткен аманат. Алтын башын сайса дагы кан төгүп, урпагына журту болгон аманат. Манас бабам айтып кеткен аманат. Урпагына журту болгон аманат. Çok rahmat. Mutlu ol, geçimli ol, havalandırır. Аралыска дагы бир жол катырап болчалар болсун. Урмат.
урматтуу биздин арабызда дагы бир акыныбыз бар, өзү котормочу, жазуучу, акын Айнура Бекболотова. Айнура Бекболотованын жолдошу Кыргызстанда МЧСтин кызматкери болгон, азыр пенсияда. Былтыр мага да Кыргызстандан кайрылып калышты. Биздин гимнибиз жок экен, МЧСтин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин. Ошого ыр жазып бересиңер деп, ошондо мен Айнура Бекболотова, Айнура барсыңбы? Кол жайып коюштун автору мага текстин жазып берди. Мен оолун чыгарып, өзгөчө кырдаалдардын жигиттери деп ырдап чыгардым. Эгерде операторубуз дайыр болсо, силердин көңүлүңүздөргө мен тартуулайын, кабыл алып коюңуздар. Эң негизгиси адамдардын маанайын жакшы деңгээлге көтөргөн агаларыбыздын бири болуп калыңыздар. Бар болуңуз, жакшылыктарга себепкер болуңуздар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чарабызга ата журтубуздан ат ардык. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалинин ээси, Кыргыз телеберүүсүнүн легендасы. Алдыңыздарга кыргыз аялзаттын үнү, легендарлуу диктор, сиздердин кол чабыңыздар менен Молдоева Гүлшан Абыкеевнаны чакырмакчыбыз.
көптөгөн алып баруучуларга, ырчыларга үлгү боло турган үлгү болчу айымдардын бири. Кош келипсиз. Рахмат, чоң рахмат. Жүрөк толкуткан кандай сонун чүрө. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу мекендештер. Кандайсыздар? Ооба. Бүгүн мына ушул Москва жергесинде чоң салтанат, кош майрам, кош кубаныч. Биз мына ушул кош кубанычтан, кош майрамдан артта калбай, сыртта калбай, четте калбай, биз дагы ушул чоң кубанычтын күбөсү болуш деп сиздердин мекениңиздерден, Кыргызстандардан учуп келдик. Рахмат. Ооба. Кыргыздар негизи кыйын элбиз. Кыргыздар негизи бийик элбиз. Кыргыз деген атыбызга жараша биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз дагы мына ушул атты татыктуу алып жүргөн сиздерге чоң рахмат алтындарым. Биз дайыма айтып келебиз. Четте жүргөн биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз, улууларыбыз, ардактууларыбыз, сиздер элиңиздер үчүн, мекениңиздер үчүн бизге чоң салым кошуп келесиздер. Сиздердин ага эмгегиңиздер, улуу ишиңиздер мына эмне менен бааланып атат. Ушул жерде жүргөн ардактуу кыргыз кыздарыбыз, караңыздарчы, эл айым деп коомдук бирикме уюштуруп, ошол бирикме элиңиздер үчүн, жериңиздер үчүн, мекениңиздер үчүн өздөрүнүн салымдарын кошуп, четте калбай, сыртта калбай, ар бир биздин кыргыз мамлекетинде, жергесинде эмне кем карчык болсо, ошолордун баарына колун сунуп жардам кылып келет. Рахмат алтындарым. Рахмат. Анан биздин мамлекетибиз дагы ушул сиздер аркылуу өнүп өсүп атабыз десек жаңылышпайбыз. Биздин кыргыз кыздарыбыз, эр азамат жигиттерибиз, сиздер бар. Кыргыз эли эч качан жаман болбойт, эч качан артта калбайт. Дайыма өсүү жолунда болобуз. Бар болгула алтындарым. Эмне дейбиз? Бул эл айым коомдук бирикмесинин бүгүн эл айым жана аманат журналдарынын бет ачар аземи өтө толкундануу менен, өтө бир зор сыймык менен өтүп жатат. Мына ушул эл айым журналы, анын ичиндеги каармандары бизди аябай толкундатты. Себеби ар бир кызыбыздын кылып аткан иши бул чоң үлгү. Аял затынын, айымдарынын, кыргыз айымдарынын. Бул мен айтар элем алдыңкы үлгүсү. Ар бириңиздердин кылып аткан ишиңиздер, жасап аткан ишиңиздер, эмгегиңиздер ополтоодой. Ошол эле учурда Аманат журналынын бети ачарда болуп атат. Мына ошол Аманат журналындагы биздин эр азамат жигиттерибиздин орто бир ополтоодой. Айланайын, урматтуу улук биздин эр азаматтарыбыз. Сиздер бар, биз бактылуубуз. Сиздер бар, кыргыз жигиттери, кыргыз азаматтары, кыргыз биздин аталарыбыз бар. Биз эч качан жаман болбойбуз. Сиздерге да таазим, ардактуу кыргыз мырзалары. Азыр жогоруда бул эл айым коомдук бирикмесинин иштери тууралуу жакшы сөздөр айтылды. Мына ушуга баарыбыз кошулабыз. Эми биздин эл айым коомдук бирикмесинин өкүлдөрүнө бир ыраазычылык, бир грамоталар бар экен, ошолорду тапшырып, андан кийин дагы кечебизде улайт деген үмүттөр бар. Диплом. Эл айым бактылуу болууну үйрөндүм.
Күжүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым Эршатова Бүйсайра Казатовна сыйланат. Сүрөткө түшкөндө анын поэз сүрөткүлөрүбүз бар болуп. Диплом эл айым бактылуу болууну үйрөндүм. Күжүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым Темирбекова Мунара Темирбековна сыйланат. Диплом менен эл айым бактылуу болууну үйрөндүм. Күчүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым Мамытова Нургүл Султановна сыйланат. Күчүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым Бекболотова Айнура Бекбосыновна сыйланат. Диплом эл айым бактылуу болууну үйрөндүм. Күчүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым Раджапова Нарзихан сыйланат. Биздин Айнура кызыбыз бейне эл аралык чыгармачылык академиясынын жана Актал адаби чыгармачылык бирикмесинин барлык мүчөлөрүнүн атынан ушул бүгүнкү эл айым журналынын каарманы болушу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биздин Айнура канча жыл, канча кылым өтүп кеткенден кийин кыргыз адабиятына, поэзиясына аябай жаңы ыкма менен жаңы салым кошкон акын кыздарыбыздын бири. Демек, Ысык көлдүн аккулары өздөрүнүн сапатындагы жок кылышпайт экен. Айнуранын иши ийгиликтүү болсун, графикалык түрдө жаңы ыкма менен ырларды жазып, кыргыз адабиятына бир жаңы ыкманы киргизип атат. Демек, колдоого да, мактоого да татыктуу деп айтсак болот. Чоң рахмат. Кийинки диплом Мусаева Эльвира Абакировна тапшырылат. Эл айым бактылуу болууну үйрөндүм. Күчүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым. Кол чабар болсун. Мусаева Эльвира Абакировна. Эльвира эжем, сиздерге өзгөчө кол чабыткан негизи. Сиздер дагы өзгөчө кол чабыңыздар. Диплом эл айым бактылуу болууну үйрөндүм. Күчүрмөн эмгекке жетишкен каарман эл айым Жээнкулова Бурулкан Кырбашевна сыйланат. Ошондой эле бул жерге мен биздин ушул эл айым коомдук бирикмесинин эң мыкты өкүлдөрүн дагы чакырып койсом деп турам. Ал өкүлдөрүбүз биздин эр азамат жигиттерибиз. Келиңиздер, кол чабуу менен бул жерге тосуп алалы. Осмон Беков Кубанычбек Бекболотович, Россиядагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Кошматов Улан Нурланович, Жалалабад биримдигинин төрагасы. Мамбетов Руслан Бектемирович, Мурманск областынын кыргыз диаспорасынын төрагасы. Жамурчиев Урмат Адылбекович, Оренбург областындагы кыргыз диаспорасынын төрагасы. Шартка байланыштуу келе албай калышкан окшойт. Бейшиналиев Эрбек Асанович, Нарын Темиртоо коомунун төрагасы. Ой, жокко эмеси келиңиз, батыраак. Рахмат. Эркин Беков Тилек Нарынбекович, Атбашы биримдигинин ардактуу төрагасы. Апасы. Бул ким Тилек менен мен Бишкекте жолукканмын. Мен абдан ыраазы болдум бул тилекке. Өтө адамгерчиликтүү, өтө кичпей, анан мыкты тарбиялуу жигит экен. Аны карап алып,
атасы ким болду экен, апасы ким болду экен деп койду беле. Жана алдымдан чыгып Тилектин апасы мен болом десе, мен абдан ыраазы болдум бул ишке. Сиздин таалим тарбияңызга берген чоң рахмат сизге. Ушундай уурдактырган элиңерге урматтана сизге. Рахмат сизге. Рысалиев Бактыбек Дүйшүмбиевич Атбашы бирикмесинин төрагасы. Ыбышев Жолдош Зарлыкович Кочкор биримдигинин ардактуу төрагасы. Шаршиев Кыяз Тоң ынтымагынын төрагасы. Базарбаев Чынарбек Тургунбаевич Кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти. Жамбилов Чыңгызбек Маданович Кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти. Жок, Мамбетахунов Урмат Ысыккөл ынтымак коомунун төрагасынын орун басары. Эргалиев Тилек Будайбекович Талас биримдигинин экс-төрагасы. Агышев Тяншан Жумгал районунун төрагасы. Агышев Тяншан. Биз эми сиздерге атайын грамота же болбосо бир башка белек кандай албай калдык. Сиздердин бар экениңиздердин өзү белек бизге. Сиздер ар дайым мына ушундай кыргыз жигити ушундай болот деп, урматы улук болот бизге, кадырыбыз бийик болот деп, биз ала тоодой бийикпиз деп, дайыма элге дем күч берип жүрөт деп биздерге ишенебиз. Сиздердин барыңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз. Бар болула алтындарым, аман болула. Дайыма элди колдоп, жериңер үчүн, мекениңер үчүн кызматыңарды аябай кыла берет деп дагы бир жолу ишенip, кол чабуулар менен сиздерди урмат сыйыңыз болсун деп, кубаттаганыбыз ушул болсун деп ыраазычылык билдиребиз. Алыс кетпей туруңуздар да кошулабыз сөзүңүздөрдү бөлүп коюп кечиресиз. Бул жерде Нарын Теңиртөө коомунун өкүлдөрү бар. Биздин агаларыбызга арналган бир белектери бар экен, гүлдөрү бар экен, ошону тапшырып койсун. Келиңиздер. Нарын Теңиртөө коомунун мүчөлөрү, агаларыбыз, эжекелерибиз. Келиңиздер. Кадырбай келиңиздер. Урматтуу Нарын Теңиртөө коомунун өкүлдөрү, аксакалдары, агаларыбыз, мен ишенем, үмүт кылам, бир эле өкүл сүйлөйт деп, же эки өкүл сүйлөйт, калгандарын кошулабыз. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу эл журт, урматтуу биякта катышып аткандар, урматтуу айым уюштуруучусу, силердин Кыргызстандан келип аткан биздин даңктуу, ардактуу, сыймыктуу эжекелерибиз жакшы келипсиңер. Мына Кыргызда бекеринен айтпайт, жамгыр менен жер көгөрөт. Эр жигиттин эмгектери менен, элдин батасы менен ушундай эр жигиттер көгөрөт деп. Биз мына мен Россияга келетканда мынтип ойлор элем да, өзүм Россияга барсам, мына жүк ташып эле жүрө берем деп, мына жама жуман кийимдерди алып эле келгем. Ана келе калсам тааныгандар бар экен, конокко чакырып калышты да. Кийимдеги бая жаман кийимдерди алып алгам. Анан ойлонуп отурсам, биякта иш-чаралар аябай көп болот экен да. Хабаровскийде болдум, Новосибирскиде, Владивостокто болдум. Өзүм мен дагы аскер кызматкермин, полковник. Марлы жан талашына катышып жүрөм. Каякта түтүн болот, ошол жака жүгүрүп барам. Деле кала элекмин. 2 жылдай болуп калды да. Эмне үчүн? Себеп дегенде элим үчүн, мен жүрөгүм менен ушундай силерди баарыңарды жакшы көргөн үчүн. Анан бул жерден эмнелеп кетмөкчүмүн? Мен нарын элдериме, жигиттериме ишиңер байсалдуу болсун, ушинтип эмгектенип атасыңар. Мына ар бириңердеги ушул кадамыңар, ар бириңердин кылган ишиңер эч качан унутулбайт. Бул деген улана берсин ар дайым. Анан бул журнал чыгарган айымдар, аманаттын жигиттери, азыркы келбей калган жигиттерге дагы ушул дем болуп келип кетсе болмок. Аларга дагы ыраазычылык болсун, улана берсин ар дайым. Ишиңер байсалдуу болсун. Чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпы мекендештер,
Биз жаркыраган сахнада бүгүнкү Эл айым журналынын 3-чү чыгарылышы менен жана ошондой эле Аманат журналынын бет ачарына күбө болуп отурабыз. Бизди эң сүйүндүрүп, кубандырып, ушундай журнал бетине кыргыз мигранттарды мигрант деп таанытпай, ишкерлер, Кыргыз Республикасына салым кошкон инвесторлор деп тааныткан Эл айым журналынын негиздөөчүлөрүнө жана ошонун каармандарына ийгилик каалайм. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын легендарлуу айымы Гүлшан Молдоеванын келгени дагы биз үчүн чоң сыймык. Арноо концерти дегенде Гүлшан эже дегенде Арноо концертин өсүп чоңойдук баардыгыбыз деген элечи. Анан рахмат, ушу журналды коштоп келгениңизге чоң рахмат. Анан биздин Нарын Теңир Тоо коому жалпы баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайт. Биздин каармандарды баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Дайым ушундай журнал бетинен түшпөй, дайым ийгиликтерди жаратып жүрө бериңиздер. Анан дагы баса белгилеп кете турган нерсе, кыргыз мекендештерибиз Россия жергесинде Роза Адышевна дегенде ар бириңиздер билесиздер. Анан өзү Америка жергесинде болсо дагы бүгүнкү күндө жүрөгү биз менен, анткени Россиядагы кыргыздар менен канча жыл миграция чогуу жүрүп, биз менен чогуу иш чараларды аралашып жүргөн. Ошон үчүн эжекебиз дагы салам дубайын айтып жиберди. Анан өздөрү Кыргызстанда жүргөн биздин Тилек мырзабыз жана Жолдош байкебиз дагы каармандардын катарында. Ал кишилер дагы сиздерге терең урматы менен салам дубайын айтып жиберишти. Ошон үчүн баарыңыздарды урматтап, сыйлап, Нарын Теңир Тоо коомунун атынан жана ошондой эле алыска Америкадан, Кыргызстандагы өкүлдөрүбүздүн атынан баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Анан ушул букет гүл Аманатка ишкашат кылбайбыз. Букет гүл ошо Ыбыш Жолдош агабыздын атынан Гүлшан эжеге берилмекчи. Олчалар Жолдош агабыздын атынан Аманатты да тапшырды Гүлшан эжебизге. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле Эл айым коомдук бирикмесинин жетекчиси Боронбаева Дайыр эжеге берилмекчи. Букет гүлдөрдү кабыл алып коюңуздар. Нарын коомунун атынан биздин Эл айым коомдук бирикмесинин быйылкы каарманы өзү Сакадай бою Саралтын болсо дагы көп ийгиликтерди жараткан мекендештердин кыргыз диаспорасында аялдар кеңешинде чоң орду бар Темирбекова Мунар айымга Сыйлыктар кут болсун. Жана ошондой эле өзүбүздүн мырзаларга подаркаларыбызды тапшырып алдык. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, дайым ийгиликтерди жаратып жүрө берели. Саламатсыздар. Азыр Ысык Көлгө коомунун төрагасы Ырдап жана эме кылып атпайбы, биздин аксакалдар мындай билген жок. Эсти билгенде Нарын аксакалдарынын концертин баарыңар жакшы билесиздер да. Анан тизип өтатып берет элек. Эмки ким Дамирайым эмкисинде эртерээк мындай кабарлап койгулачы. Анан жакшы эле биз ырытканбыз кайрымакты. Нарын аксакалдарынан кийин кайсы туугандан концерт берет деп күтүп атабыз. Калыс аксакал ойлонгула, жалпы аксакалдар. Рахмат. Чоң рахмат. Анан Атбашы бириктигинин жетекчилерине дагы сыйлыктарыбыз берилди. Фатима эжебиздин атынан дагы да. Ассаламу алейкум мекендештер. Биз дагы ушу Жумгал биримдигинин атынан өзүбүздүн төрагабыз 15 жылдык тарыхы бар Жумгал биримдигинин төрагасы Агышев Тияншанды ушу биз да куттуктап коелу деп келдик элек. Атын атасак куту сүйүнтүп журналдын бетине чыгып калыптыр төрагабыз. Сүйүнгөн үстүнө берегибизди көтөрүп жургап келип калдык. Ушу уюштуруучуларга керек ыраазычылык, патриот эжелер, байкелер көп болсун. Ини карындаштар ушу силердин жолуңарды жолдоп кетсин. Ушу алыс жерде жүрөбүз. Баарыбыз ынтымакташып, кыргыз атын өчүрбөстөн, өзүбүздүн үрп-адатыбызды, каада салтыбызды өчүрбөстөн ушинтип жолугушуп, ушундай мааракелерге көп келип туралы, ушуну уюштурган спонсорлорго баарына чоң ыраазычылык. Биз өзгөлөрүбүздө тапшырып алууга уруксат этиңиздер, белегибиз бар эле. Чоң рахмат.
сыйлыктарды белектерди тапшырабыз. Убактысында келип, кечикпей, ар дайым сүрөткө тартабыз, барыңыздар чогуу турсаңыздар. Эртелеп кылып жүрдүм. Эми бул жерде аксакал эжекебиз, Фатима эжем. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Ошо Кыргызстандан атайын келген биздин Гүлшан айым ушунча кубанычтабыз. Бул жерде турган өсүп өнүп келаткан сиңдилериңдин бардыгы сен өзүңдүн жолуңду жолдоп, өзүңдү идея кылып, өзүңдү сүйүп, сүйлөгөн сөздөрүңөр ушунча мындай жүрөккө толкунданып болуп атат. Бүгүн сыйлаачылардын көбү келбей алса дагы, ошолордун аттарын атап, мына жигиттерибизди алып чыгып бир эң сонун керемет сөздөрдү, жүрөк толкуткан сөздөрдү сүйлөп атасың. Аман бол, бар бол, Алтынсарым. Эми мына элейим коомдук бирикмеси деп атпайбызбы? Кандай сонун кыздар, карагылачы. Ушу Москвада, Россиянын борборунда жүрүп, баягы кыргыздар, мигранттар, көчөшүп тургандар дегендей, мындай дегендерди көп окушурбуз да мурун. Бир күн комнатада 20-дан 30-дан жашайт экен, меле курады деп. А бүгүн ошол курагандардын бардыгы бизнесмен, бутуна турган, мекенге кызмат кылып, мекенге жардам берип аткан. Ушул жерде келип аткан, жүрүп аткан айрым жанакындай оорукчалыгы жолсо бир турмушунан аксагандарга жардам берген мыкты жигиттер, кыздар өнүшүп чыгыптыр. Бул бизди сыймыктандырат бүткүл. Эми ошол өсүп аткан кыздарды, жигиттерди жөн эле оозек айтып койбой, ошо журналдын бетине, басма сөздүн бетине чыгарып, сүрөттөрү менен, сонун сөздөрү менен ошолорду түбөлүккө жазууга калтырып аткан ушул кыздарга өзүңө, коллективиңе ушунчалык чын жүрөктөн ыраазычылык кылам. Ишин айткандай, мен Москвада көп жылдан бери эмесмин, 1,5 жыл эле болду келгениме. Бирок ушундай иш-чараларга мына төрагабыз Бакытбектин катчыбыз Чолпон айымдын арты менен ар бир иш-чарага катышып атам. Ар бир иш-чарага катышкан сайын ушунчалык жүрөгүм толкуйт да. Ушунчалык көп иштер жасап, баягы кыргыздар hukuktuk жактан дагы, билими жактан дагы, өздөрүнүн бир өзгөчөлүк адамгерчилик жактан дагы москвалыктарга, орустарга тең тайлашып алардан ашып өткөн үчүн азыр айрымдары иштери тарылып атса, айрымдары таң калат. Мына мен кошуна жашаган орус айымдар бар да, кошуналар, ошолор айтат, кыргыздардын эң жакшы сапаты бар. Силер дейт, бири-бириңерди укмуш колдойсуңар. Бири-бириңерди дайыма чогула калып, ондай иштерди жапырт бере жакшы иштерди жасайсыңар. Кыргыздардын ошол артыкчылыктарыңар жакшы. Бизде орустарда андай жок деп, мына орустар өздөрү айтат чыкшындыр. Ошон үчүн силерге иштериңерге ийгилик, бакбай, биримдикке, мына Эмил нарын коомун жетектеп атасың. Ишен жанакындай сон спорттук оюндарды алып барып атасың. Өзүң военный, мына военный иштерди жасап, баарын баштарын бириктирип, мына сонун алдыга алып чыгып атасың. Ошондой эле мына сыйлык алып аткан жигиттердин кыздарга айрыкча кыздар, мына ар бириңиздер курман жандатка, ар бириңиздер мыкты адам болуп атасыңар. Ошо баарыңыздын акылыңыздан ишиңерге ийгилик, бекем ден соолук, мындан ары дагы кийинки келип жаткан улан-кыздарга чоң колдоо кылып, ошолорду катарыңарга кошуп да өсүптүрүп, өндүрөт деп ишенебиз. Гүлшанга чоң рахмат, Кыргызстанга чоң салам. Сиздерге чоң ыраазычылык, агаларыбыз. Сиз жыйынтыктап койсоңор. Макул. Кушубак кечиңиздер менен бул жерден атартып, суу кечип, бел ашып дейт Кыргызстандан келгениңиздерге чоң рахмат. Мына келип эл болбосо, действительно бул жерде ушунча эл болбосо, бул жерде посольстводо болмогуңуз, эл болбосо, миграцияда болмогуңуз, эл болбосо, сиздерде болмогуңуздар. Анан бул жерде бир 8-чи микрорайон дегендей 8-чи область ушуяктабыз. 8-чи область. Анан эл айымдын тушоосу эсилип ушундай өркүнүңөр өзө берсин. Ушу силердин журналыңардын ичинде чыккандар сыймыктуу, сыйлыктуу болуп эле кыргыз элин кубантып жүрө берсин. Ар дайым алдыңкы орундарда бололу. Бул жакшы иш. Эмне дейт? Сыймык. Бул ата-энелер үчүн, бир туугандар үчүн. Ошон үчүн бар болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук. Анан ушерде журналдын ичинен бул тарых болуп кала берет экен. Журналды ачканда кимдер окуйт? Кийинки келечек окуйт. Кимдер окуйт? Эл окуйт, журт окуйт. Ошон үчүн барыңыздарга ийгилик, ден соолук, кайсы жерден кадам шилтеп келсек, ошол жака кадам шилтеп аман соо эли журтубузга жетет. Бар болуңуздар.
Сіздерге чоң рахмат. Сыйлықтарды берсек, бар тапшырсақ, суретке түссек, орындардан орын аламыз. Чоң рахмат. Эми сөзгө сен кайрадан эле Гүлшана эжекебизге узатмакчыбыз. Кайрадан көңүл коңуздар. Келиңиз. Караңыздарчы. Кандай толкундануучу, жүрөк кубанткан, көңүл жылыткан учур, Мен сөзсүз жолдош менен Тилекке ушул жердеги иш-чара тууралуу айта барам. Кубануу менен жеткиремин. Жолдошко да чоң рахмат. Эмне дейбиз? Эл айым коомдук бирикмесинин жалпы жамаатына чын жүрөктөн элибиздин журтубуздун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Эл айым коомдук бирикмесинин жалпы жамааты аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздерге үй бүлөдөгү бакубат жашоо, анан ден соолук, биринчи байлыгыңыздар болсун сөзсүз. Андан сырткары ошол эл айым коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү, түзүүчүсү. Анан кийин эл айым журналынын жана Аманат журналынын башкы редактору Жумалиева Дамира Боронбаевнага дагы биз терең ыраазычылык билдирүү менен аман бол, бар бол, ушинтип кажыбас кайратсыга, күчүрмөндүүлүктү каалайбыз. Элиң үчүн талбай кызмат кыл демекчибиз. Рахмат барыңыздарга. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Бул иш-чарадан баарын биз мекениңиздерге жеткизип барабыз. Бар болуңуздар. Рахмат сиздерге. Молдоева Гүлшан Абыкаевна, сіздерге чоң ыраазычылык, бар болуңуздар, кол чабуулар болсун. Кадрлы биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алина Жедигенованы чакырабыз. Колдоңуздар. Bu nasihat
урмат кутман күнүңүздөр менен мен сиздер менен ушундай чоң мааракеде жолукканыма кубанычтамын. Эл айым бирикмесинин Эл айым журналынын 3-чү чыгарылышында сиздер менен майрамда чогуу болуп атам. Көп жолу угуп ийгиликтерди алып келип атасыздар. Дагы мындан да чоң ийгиликтерге жетип рахмат бар болуңуз. Муңга өтүп тарихтагы алчу биздин Кыргызымдын сыймыктуу журналына боло бериңиздер. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Бул мен Москва шаарында кичине менин классым бар вокалдык. Ошол жерде дагы Эл айым журналынын бар экенин ушу менен окуучум аркылуу билемин. Татнакай аябай үлгүлүү айым деп мен классымда дагы үлгүлүү айым баардык жакта үлгүлүү жүргөн, үй бүлөдө дагы үлгүлүү жүрөт. Мен дайыма сыймыктанамын. Майя Калинина окуучум экөөбүз сиздерге дагы бир чыгарма арнап коюуга уруксат этсеңиздер. Майрамыңыздар кут болсун.
Алина Жебегенова, Майрангүл Далилова. Урматтуу мекендештер, улантмакчыбыз сахнага Эл айым коомдук бирикмесинин өнөктөшү. Дүйнө жүзүндөгү бардык айымдар коому менен иштешкен Кыргызстандын Аялдар Альянсы коомдук фондунун төрайымы Оморова Дамира Алиевнаны чакырабыз. Колдокпоңуздар, Кыргызстандан жолугап келген коногубуздун бири. Сахнасында кош келипсиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы, арбаңыздар мекендештер. Баарыңызга белгилүү болгондой 18 декабрь бул бүткүл дүйнөлүк мигранттар күнү болуп белгиленип келет. Бул эмнени билдирет? Бул дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мамлекеттердин жарандары бул миграцияга чыгып, миграция жаатында жүргөндүгүн далилдейт. Ошондой эле мынакей биздин 30 жылдан ашуун убакыттын ичинде биздин жарандарыбыз дагы эмгек миграциясына чыгууга муктаж болгон. Ошол биринчи чыгып жаткан күндөрдөн баштап бүгүнкү күнгө чейин биздин мигранттардын мигрант деген статусунан бүгүнкү күндө спонсор деген, инвестор деген атка жетишүүсү бул дагы бир жетишкендиктин тепкичи. Сиздер ар бириңиздер үйдөн чыгып жатканда өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк экономиканы түптүү, аны оңдоо максатында чыккансыздар. Мынакей ошол башка бөтөн эл жерде жүрүп, чет элдик жаран деген статусту так алып жүрүп, бүгүнкү күндө алган тажрыйбаңыздардын жыйынтыгы бизге барып, Кыргызстанга барып, инвестор болуп, курулуш жаатында, ошондой эле жеңил өнөр жай жаатында, ошондой эле тамак аш жана туризм жаатында бүгүнкү күндө реинтегрированный мигранттар деп коебуз, реинтеграция болуп барган биздин жарандарыбыз ошондой жанагы жогорулатылган багыттарда иштерди алып барып, Кыргызстанда дагы жумуш орундарын түзүп, өзүбүздүн мамлекетке болгон салымын, чоң салымын кошуп келип атышат. Бул жетишкендиктин миграциянын баягы эки бети бар деп баарыбыз айтабыз, оор жагы менен жеңил жагы. Оор жеңил жагын тең көтөрүп, ошондой жетишкендиктерге жетип бизге кайрылып барып аткан бүгүнкү күндөгү биздин жарандарыбыздын баардыгына тең. Ошол 30 жыл мурунку басып өткөн жолун кандай деңгээлде алып жүргөндүгү, кандай деңгээлде кыргыздын кызы ким экенин, кыргыздын мырзасы ким экенин бүтүн жерде таанытып жүргөндүгүнүн жыйынтыгы деп билсек болот. Кыргызстандын Аялдар Альянсы коомдук фонду түптөлгөнүбүзгө аз убакыт болгону менен биринчилерден болуп ушул Россия Федерациясындагы биз диаспора алдындагы аялдар кеңеши менен келишим түзүүнүн негизинде Россия жергесиндеги биздин айымдардын жана жаштардын дарыметин көтөрүү максатында түзүлүп иш-чараларды иштеп келебиз. Бүгүнкү күндөгү жетишкендиктердин бири бул дагы бир 7-чи коом болуп биздин уюм менен өнөктөш болуп жаткан Эл айым коому. Канчалык биздин мамлекетибиз өспөй жатат, өнүкпөй жатат деп айтылган сын пикирлер дагы бар. Бирок чет жерде жүргөндө сөзсүз түрдө мамлекеттин өкүлчүлүгү бул чоң ролду ойноочу орган болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүн мен дагы бир чоң баса белгилеп кетким келет. Биздин Россия Федерациясындагы Москва шаарындагы элчиликтин өкүлдөрүнө өткөрүлүп жаткан сиздердин иш-чараңыздар, биздин жарандарга болгон камкордугуңуздардын күндөн күнгө өсүп, күндөн күнгө дээрлик деңгээлде биздин жарандарга жетип жатканы бул жакшы жыйынтыкка алып келет деген үмүттөбүз. Ошондой эле мен баса белгилеп кетүүчү биздин мамлекеттик уюмдун мамлекеттик министрликтин өкүлчүлүгү бул эмгек жана миграция өкүлчүлүгү. Ошол мамлекеттик деңгээлдеги биздин өкүлчүлүктөр менен биргеликте коомдук уюмдар эмне иш кылат? Коомдук уюмдар ар бир эл ичинде болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди чечүү деңгээлине чейин жеткирет. Бирок сыртта жүргөн соң ошол чечүүчү маселелер сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик өкүлчүлүк менен гана чечүүгө жетет. Ошондуктан мен коомдук уюмдардын баардыгына тең биздин мамлекеттик өкүлчүлүктөр менен биргеликте ар дайым тыгыз байланышта иш алып барууга чакырат элем.
Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фонду, буну эмне үчүн айтып өттүм, биринчи түзүлгөн күндөн баштап эле биз мамлекеттик деңгээлдеги министрликтер менен ошондой эле жогорку кеңеш менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Анткени жана жогоруда мен баса белгилеп өткөндөй, ар бир маселени сыртта жүргөн биздин жарандардын көйгөйлүү маселеси болобу, жетишкендиги болобу, баардыгын тең мамлекеттик органдар менен гана чечүү деңгээлине чечүү кабылдамасын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фондунда мен жана жогоруда айткандай 6 уюм бар. Бул негизги багыттарыбыз бул ден соолук багыты болгондуктан мы вместе против рака. Биз ракка каршыбыз деген ден соолук багытындагы уюмубуз бар. Андан кийинки уюмубуз бул миграциядагы айымдар, жана жогоруда айтып өткөндөй, Москва шаары, Санкт-Петербург крупный шаарлардын бардыгында тең. Ошондой эле чет өлкөдөн бул Турциядагы биздин айымдардын көйгөйлүү маселелерин көтөрүп келебиз. Ошол эле ушул сапарга аттанаардын алдында биздин Европадагы жаш кыздарыбыздагы Данакер деген коомду түзүп, алар дагы биз менен байланышта болуп, биргеликте иш алып барууга даярдыгын билдиришти. Урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндөгү кырдаал биздин мамлекетте бул сиздердин ушул Россия Федерациясындагы мигранттарга болгон көз караш, мигранттарга коюлган талаптар, бул талаптарды биз сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек. Канткени менен ар бир мамлекет өзүнүн экономикалык багытын, ошондой эле коопсуздук багытын түптөө жана аны сактоо багытында мындай иш-чаралар, мындай өзгөртүүлөрдү мыйзам ченеминде өткөргөн жана өткөрүп келе бермек. Ошондуктан ар бириңиздерди, ар бир жаранды мыйзам талаасына чакырып, жүргөн турганыңыздардын баардыгын тең мыйзамдаштырып, Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фондунун негизги багыттарынын бири дагы бул даярдык жолу менен миграцияга чыгуу, ошондой эле мыйзам талаасында чет элде жүрүү. Ошондуктан баарыңыздарды ушул жогоруда баса белгиленип айтылып өттү. Бул апрель айына чейин, апрелден кийин жакында эле приказ чыкты. Бул сентябрга чейин уланды. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн документтериңиздер так болуп, ар бир жаран сыртта жүргөн жаран, мен дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет. Бир эле жөнөкөй эле бир айымды алып жүрүүсү эмес. Бул кыргыздын айымынын кантип алып жүрүүсү, кыргыздын айымы ким экенин сырт жеринде даңазалоо, кыргыздын мырзасы ким экенин даңазалоо багыты. Ошондуктан баарыңыздарга аманчылык тилеп, ушул эл айым коомунун бүгүнкү жасап жаткан иш-чарасы бул бүгүнкү биринчи жолу эмес экен, 3-чү чыгарылышы. Ушул журналдын башатын баштаган биздин айымдарга ийгилик каалоо менен дагы бирдиктүү иштерди аткарууга биз даяр экенибизди билдирип, ичиндеги журналдын ичиндеги каармандарга айтып өтөрүм. Ар бирин окуп отуруп, баягы орусча айтканда без слез до конца не прочитаешь, да? Обязательно ар бириңердин басып өткөн жолуңарды баса белгилеп өткөнсүңөр. Бул силерден келген кийинки муунга сөзсүз түрдө үлгү болсун. Алардын жашоосунда, миграциядагы жүргөн жашоосунда жеңилдикти алып келсин. Анткени силер аларга үлгүсүңөр, силер аларга берген багытсыңар. Журналдын негизги максаты дагы ушул деңгээлде экени баса белгиленген. Эл айым коомунун ар бир каарманы, ар бир мүчөсү бул жерде бир эле жыл эмес, 10 жылдап жашаган биздин жарандар. Ошондой болгон менен өздөрүнүн ынтымактуу топтоп, билим, анан маданият чөйрөсүнө бир салымын кошуу багытында ачылгандыгын өзүңүздөрдүн таанышуу, билип, 3 жылдан берки жасап келген баягы иш-чараларынан байкап жүрөсүздөр. Бул ар бир журналды, ар бир эле иш-чараны өткөрүүдө, ар бир эле коомду түптөөдө дагы чоң бир эмгек керек. Ал эмгекте мынакей жанакей Теңир Тоо коому баса белгилеп өттү. Жалаң эле нарындыктардын журналы болуп калыптыр, если честно, да? Урматтуу Аманат журналынын каармандары, мырзалар, мен сиздерге айтарым, көпчүлүк баягы аялдардын эле ой пикирин билдирип, аялдардын эле жүрүм турумун оңдоого, аялдардын эле бир кандайдыр нерселерине салымыңарды кошуп келесиңер деген коомдо дагы бизге сөздөр ар кандай сын пикирлер айтылып келет. Бирок мен бүгүн ушул Теңир Тоонун өкүлдөрүнө айткым келет. Ошондой эле Аманат журналынын каармандарына
сиздерден бир сураныч. Биздин айымдарга ушул Москва жергесинде, Россия Федерациясында жүргөн ар бир айымга теңир тоо болуп бериңиздер. Анткени ар бир айым канчалык кыйын болбосун, Кызтай Калболобу, Курманжан Кабылову сөзсүз түрдө кимге таянат? Өзүнүн туусуна, өмүрлүк жары болобу, бир тууганы болобу, биздин мырзаларга таянат. Ошондуктан урматтуу Аманат журналынын каармандары, сиздерге дагы ийгиликтерди каалап, бүгүнкү ачылышыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, дагы алдыга койгон максаттарыңыздарды ишке ашырып, биздин жаштарга, биздин коомго, биздин айымдарга сөзсүз түрдө жөлөк, даяк, ошондой эле теңир тоо болот деп ишенем. Ошондой эле мен жогоруда баса белгилеп өткөндөй, биз жогорку кеңеш менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин айым депутаттарынын форуму, биздин жаш депутат Айсулуу Мамашева деген айымыбыз 6-7 созуктун депутаты. Ушул ар бир форумдун төрайымы бир жылга гана шайланат. Бул киши экинчи жолу төрайымдык милдетин аткарып атат. Бул иш-чарага жөнөөрдүн алдында биз кеңешме өткөрүп, ошондой эле эл айым коомунун төрайымынын көрсөтмөсү менен биздин ушул эл айым коомунун төрайым мүчөлөрүн ардак грамота менен белгилеп кетүүнү чечтик. Биринчи тапшырма Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин айым депутаттарынын форуму ардак грамота. Жан дүйнө тазалагын тутанган асыл заада аял заты. Эбегейсиз эмгегиңе эли шаркак бир гана үй бүлө түйшүгүн эле эмес, жалпы коомчулуктун келечегине кам көрүп, салмактуу иштерди аткарып келе жатканы үчүн Жумалиева Дамира Боронбаева сыйланат. Өрнөктүү демилгелериңизди ийгиликтүү ишке ашырып, эл кызматында аман жүрүңүз. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин айым депутаттар форумунун төрайымы Айсулуу Мамашева. Фамилияларын окуй берелик. Камчыбекова Гульзина Маршалбековна сыйланат. Гульзина айымга колчуналар келгенбиз. Бары тизип, хорошо. Арда грамоталарды алабыз, кетпейбиз. Калинина Майрамкүл Турдакуновна сыйланат. Чындавлетова Назымгүл Табылдиевна сыйланат ардак грамотаны. Арда грамота Орозалиева Нуркыз Джалелидиновна сыйланат ардак грамотамен. Колдойбуз. Бегалиева Жаңылхан Токтогановна. Жаңылхан айым. Жороева Шайыргүл Шабдановна сыйланат. Шайыргүл айымга. Салиева Зарина Махмад Рузиевна сыйланат ардак грамотами. Сүрөткө түшөбүз. Кошумча сөз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мен жогоруда баса белгилеп өткөндөй, чет сыртта жүргөндө коомдук уюмдардын чечилүүчү маселелери жана чечилүүчү маселелери бул мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик органдардын мүчөлөрү, өкүлдөрү аркылуу ишке ашат. Биз мынакей 3 жылдан бери ушул Москва шаарындагы айымдар жаштар менен иш алып барабыз. Ошол иш-чаралардын бардыгында тең ар дайым мамлекеттик деңгээлде элге, биздин журтка
өзүнүн чоң салымын, чоң үлгүсүн, акыл эсин айтып, мамлекеттик мыйзамдуу түрдө кантип жүрүм-турумду баса белгилеп келген биздин бул ардак грамотаны биздин Альянс женщин Кыргызстана, Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фонду көргөзмөнүн негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айым депутаттарынын форуму ардак грамота жанагы эле каалоо тилектер окубай эле коюн убакытты алып Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна. Ошондой эле мен жогоруда айтылган биз Россия Федерациясынын Москва шаарындагы диаспора алдындагы аялдар кеңеши менен иш-чарабызды келишим негизинде баштаганбыз. Бул эмгектин каарманы Альянс женщин Кыргызстана Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фонду көрсөтмөсү менен Карабаева Сонунбу Исраиловна сыйлады. Ушул иш-чараларды өткөрүп жүрүп, дагы мырзаларга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени биздин Аялдар кеңеши улабы, эл айым коому улабы, аялдардын уюштуруп, аялдардын өткөрүп жаткан иш-чараларын ар дайым колдоп, жанагыдай насаатын айтып, жолу-жобосун айтып колдоп келген биздин мырзалар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айым депутаттарынын форуму ардак грамота. Ак эмгегин маңдай терин өз мекендештерине эле эмес, бүтүндөй дүйнөдөгү азаматка арнаган асыл замандаштарыбыздын катарында өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө кошуп жаткан баа жеткис колдоосу, жардамга муктаждарга кол сунган камкордугу, жарандык жоопкерчилиги, патриоттуулугун эң жогорку үлгүсүн көрсөткөндүгү үчүн Аттакуров Райымкул Арзымаматович сыйлаган. Жогорку Кеңешинин айым депутаттар форумунун төрайымы Айсулуу Мамашева. Ушундай эле Кыргызстандын Аялдар альянсы коомдук фондунун көргөзмөсү менен диаспоранын жетекчиси Осмонбеков Кубанычбек Бекболотович сыйлаган. Урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер, баарыңыздарды деген бүгүнкү майрам күнүңүздөр менен куттуктайм. Ошондой эле Кыргызстандан сиздерге жалындуу саламымды жолдойм. Биздин көрсөтмөбүз менен көргөзүлгөн иш-чараларга артайым төрайым Айсулуу Мамашева колдоп келет. Биздин жанагы мен жогоруда айтып өткөн ракка каршы тобубуздун иш-чараларын колдоп, жаңы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип жаткан Айсулуу Мамашева 40тан ашуун законопроекттин автору жана суу автору. Бул айымдын ар дайым эл менен бирге болгондугу, депутаттык деңгээлде ар бир маселени биз көтөргөн маселени жогорку деңгээлде чечүүгө жеткирген колдоосуна ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга ал киши дагы салам айтып сиздерге ийгилик каалайт. Эл айым ар дайым аманат менен бирдикте, элдин аманаты болгон биздин мырзаларыбыз эл айымды колдоп, ар дайым жакшылык үчүн биздин элибизге, жерибизге кызматыңыздар өтөлө берсин. Рахмат сиздерге. Дамира Алиевна, сиздерге да чоң ыраазычылык, сүрөткө түшүп алсаңыздар болот, келиңиздер. Сүрөткө түштүкпү, тарттыкпы, белектерибиз бар экен, берип алыңыздар, анан орундардан орун алабыз. Эскертүү катары, жарыя катары айтып өтөйүн, кийинки биздин сыйлуу конокторубуз сөзгө чакырып калсак, чыгып калсаңыздар сахнага, регламентти сактаганды унутпайбыз. Тилекке каршы убактыбыз чектелип калды. Алдыңыздарга Нарын Теңиртау коомунун төрагасы Бешеналиев Эрмек Асанович жана ошондой эле Ат башы биримдигинин төрагасы Ирсалиев Бакыт Дүйшөбаевичти чакырмакчыбыз. Бүгүнкү ошол журналдардын бет ачарын кылып аткан биздин айымдарга чоң ыраазычылык билдиресиз. Аманат деген журналдын биринчи бет ачары кылушу бизге окшогон жигиттерди чагылдырып өтүштү.
Дамир айымга жана командасына чоң ыраазычылык билдирсебиз, ушу журналыңыздар ушу ойлонуктуу болсун. Бизге окшогон Кыргыздын кыраан жигиттери, аксакалдары өтө көп. Ошолор да кийинки чыгарылыштарда чагылдырат деген үмүттөбүз. Көрүшкөнчө. Молодцы. Нарын Теңирдүү коомунун төрагасы Бейшеналиев Эрмек Асанович болду алдыңыздарда, жана ошондой эле ат башы биримдиги төрагасы Рысалиев Бакыт Дүйшөбаевич агабыз болду. Ыраазычылык колдооңуздар үчүн. Алдыңыздарга дагы бир сыйлыгыбыздын биринчи чакырмакчыбыз Казак боордошторубуздан өкүлү Астана фондунун жетекчиси Утешева Жаркын Конорбаевна айымды чакырмакчыбыз. Можно поддержать аплодисментами наш почетный гость сегодняшнего мероприятия Утешева Жаркын Конорбаевна. Ждем, пойдемте. Құрметті қырғыз бауырлар, бүгін мынау журналдарыңыздың беташары құтты болсын, тұсаукесері. Әр уақытта да өзінің атына лайықты, аспандағы айдай жарқырап тұрған күндей болып, әрбір бетінде сіздердің шетелде, Ресей жерінде жасап жатқан жұмыстарыңызды айшықтап, анықтап отырсын. Сіздердің әрбір кештеріңізге келген сайын жаңа қарап отырып айтып жатырмын, қасымда отырған Айшат ханымға, мен осы қырғыз болғым келіп кетті деп. Сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз ерекше. Әрине, бұл шетте жүріп, осылай өзінің халқының мәдениетін, өзінің халқының ұлттық дәстүрін ұлықтап, өз тілдеріңізде мынау Мәскеудің, орыстың жүрегінің ортасында өз тілдеріңізді сөйлеп, өз тілдеріңізде журнал шығарып жатқандарымыз үлкен ерлік. Оны біліп, қадірлеп отырған Қырғызстандағы басшылықтарымызға рахмет. Қырғызстаннан ат артып, шаршап келіп отырған қонақтарға да үлкен рахмет. Көңіл бөліп, шетте жүрген азаматтың барлығы өз елінің елшісі. Егер дұрыстап қарасақ, мен қазақ балаларына айтамын, көшеде жалғыз кетіп бара жатсаң да, түкірме, жерге қағаз тастама. Себебі сен қазақ халқының елшісісің. Сол көшеде жалғыз кетіп бара жатсаң да, егер сол елдің азаматы тастаса, ол көрінбеуі мүмкін көзге. Ал сен тастасаң, шеттен келген, бірден көзге түсесің. Сондықтан көшеде болсын, басқа отырыста болсын, осындай жиында болсын, өздеріңізді артыңызда еліңіз бар екен, ол елдің мәдениетінің қандай екен, сөзіңізбен, ісіңізбен, қылығыңызбен көрсете білгендеріңіз дұрыс. Ал мына бүгінгі шығарып жатқан журналдарыңызда сол жасап жатқан істеріңіздің айнасы ретінде барлық шығармашылық, творчестволық өмірде көрген, мына 40 жыл мен Москвада жүргенде осы жерден үйренгенім де көп, көргенім де көп, үйреткенім де көп деп ойлаймын өзім. Әрбір қазақ болсын, қырғыз болсын, біздің бауырларымыз өзіміздің қандай адам екенімізді, біздің жүрегіміз қандай екенін, биіктігіміз Алатаудай, жүрегіміздің кеңдігі біздің сарыарқамыздай болу керек. Сондықтан еңбектеріңіз жансын, құтты болсын, әр уақытта сіздерге қуаныш тойларымызға келейік. Біз Москвадағы қазақ қоғамдарын басқарамыз.
мен Москвадағы Астана ұлттық мәдениеттер мен ұлттық дәстүрді қолдау қорының президенті болсам, менің қасымда осы менімен бірге келе жатқан сіңілім Айшат ханым осы қазақ қоғамында көптеген жұмыстар жасап, осы жерге келгенше талай ашулардан өтіп келді. Қазір біздер қазақтың домбырасының үйірмесін құрып, балаларымыз Москваның әр ауданында, әр аптада долголетие орталықтарында біздің қазақтың дәстүрін, мәдениетін, әдебиетін, тіпті тағамын, ұлттық киімін көрсетеді. Соны басқарып келе жатыр. Сондықтан да сіздердің алдарыңызда да осы Айшаттың еңбегіне рахмет айтқым келеді. Мына жерде мен осы қазір қарап отырмын, сонау 90 жылдардан бері бірге таныс жүрген қырғыздарды көріп келе жатырмын. Біздер аспирант болып жүрген кезімізде энергетический университетінің Москвадағы үлкен орталығы бар. Бірнеше общежитиясы, оқу орны, центрі, соның бәрінде біз қырғыздарменен бірге болдық, бірге оқыдық. Көрші қатар тұрған терезеден бір-бірімізге айқайлайтынбыз. Ай, қырғыздар, ай, қазақтар, келіңдер, жетім қыздың тойын жасаймыз деп. Сол бірлігіміз, сол тірлігіміз бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Әрі қарай жалғасын тапсын. Мынау орталарыңызда отырған белгілі актрисаларыңыз Жаңылханды мен сонау жас кезінен танып, қазір міне белгілі азамат болды. Сондықтан барлықтарыңызға солай өсу жолдарыңыз ұлғая берсін, бүгінгі алып жатқан құрметтеріңіз құтты болсын дегім келеді. Сөзді Айшат ханымға берейін. 100%, 100% қосыламын. Жақын Қоңырбайындағы мына қос журналдарыңыздың ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Ресей Республикасында тарихында қалсын. Еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Амандық, саулық тілеймін. Керемет. Рахмат сіздерге. Үлкен рахмет. Соның гүлдер тапшырылып жатады. Маға да ырымдап бір гүл тапшырып қойсаңыз соны болады. Мен тарынбаймын. Бірақ маға сіздердің қол шаңырылы жетеді негізі. Маға ушул эле гонорардан да биік нәрсе. Болды, шаға бербегіле болды көрсетеді. Адыңыздарға қадірлы бізден меймандарымыз қайрадан сыйлы қонағыстың бірі Қырғыз диаспорасының Ақсақалдар кеңешінің төрағасы Аттоқуров Райымқұл Арзымаматовичті шақырабыз. Ағайын келіп беріңіздер, сахна сіздерді қолдап қоңыздар. Әрбір өкіліңіз шығып атқанда Ақсақалдар біздегі арттағы былай шетте қалбай ел айылдың бірікмесінен өнігушіні алдыға жылушына саланы қошқан инсандарға біз рашылысын білдіріп тапшырып қойшық азамат мырза. Разычылыққаттан баштайды. Разычылыққат қырғыздың ұлттық мұрастарын, күнөргі сөнөрін, ұлтымыздың рухани байлығын сақтауды, мекеніміздің абыройын ел арада көтеруді, қырғыз маданиятын қада салтын шетелге танытуда Москва жергесіндегі қырғыз қомшылығының өнігісіне қошқан зор салымы үшін Рыскүл Чембердиеваға терең разычылық білдіреміз. Қырғыз диаспора Ақсақалдар кеңешінің төрағасы Райымқұл Арзымаматович Аттоқуров. Қолшаулар, шақырауыз келіңіздер. Нету ее, да, как понимаю? Нету. Сіз шығып қоспе, жекем, келіңіз, да, Мирайчик. Сегодня все лавры ваши, так что прошу. Разычылықтат қырғыздың ұлттық мұрастарын, күнөргі сөнөрін, ұлтымыздың рухани байлығын сақтауды, мекеніміздің абыройын ел арада көтеруді, қырғыз маданияттың қада салтын шетелге танытуда Москва жергесіндегі қырғыз қомшылығының өнігісіне қошқан зор салымы үшін Гүлжан Султанбековнаға
терең ыраазычылык билдиребиз. Гүлжан Султанбекова келиңиз. Тоже ушу. Ну ладно. Урматтуу Ноохат шайыр апалары, сиздерге ыраазычылык хат. Ноохат шайыр апаларыбыз барбы өкүлдөрү? Ой, баракелде апаларыбыз, келиңиздер, сахна сиздерде. Улуу элибиздин маданиятыбыздын уюткусу болгон улуттук бай руханий мурастарыбызды сактоого дагы байытып, өркүндөтүүгө келечек муунданын уюткусун калыптандыруу менен муундан муунга өткөрүп, олгон аброюн эл аралык аренада көтөргөн ак кызматыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Айлиондун өкүлдөрүбүз барбы? Айлион. Какое название интересно? Айлион. Айлион. Сиздерге да ыраазычылык кат, келиңиздер. Кол чапыңыздар. Айлион. Жумалиева Назгүл Жумабековна дагы ыраазычылык кат менен сыйланат. Назгүл айым, сиздерди күтөбүз. Айжан Эмилова сахнага чакырылат, ыраазычылык катты тапшыруу үчүн. Айжан Эмилова. Сизге эле берели? Нагима Абдуллаева. Нагима Абдуллаева. Барсызбы, Нагима айым? Бар экен, анда кол чап коебуз. Нагима Абдуллаева, келиңиздер. Ар бир өкүлүбүздү видеого тартып, сонун теңгерде тартып атканыңызды көрдүк. Бар болуңуз. Миргүл Абдыжапарова. Миргүл Абдыжапарова. Тоже вам. Сизге, пожалуйста. Пожалуйста. Сүрөткө тартканды унутпай, сүрөткө түшүп алдык. Сиздерге чоң ыраазычылык. Райым Кулагай, сиздерге да чоң ыраазычылык. Рахмат. Кол чапыңыздар. Кадырлуу меймандарыбыз, алдыңыздарга дагы бир сыйлык конобуздун бири Кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин төрайымы Карабаева Сөнбү Исраиловну чакырмакчыбыз. Колдоп коюңуздар, сонун өткөзүп келиңиздер. Эстериктүү катары айтып өтөйүн, дүкүнчүлүк болсо 2-3 мүнөт убакыт берилген. По возможности, да? Я же знаю, сөзгө байсыздар анын дүкүнчүлүк катары. Эле койдуп чыгарып болмок экен. Барыңыздар менен азыр мен куттуктайм. Сиз деле мен деле өзүм ойлоп аткам, биз айта турган деле сөз калбады. Аябай жакшы сөздөр айтылды биздин астыбызда. Мен ушул жакшы сөздөргө кошулам. Негизгиси Дамир айым күчтүүсүз, азаматсыз, ушул Россия жергесиндеги айымдардын, мырзалардын эмгегин баалап чыгарып, ушу жаркыратып чыгарган сизге терең ыраазычылык билгизем. Дагы ийгиликтүү болсун, мындай журналыңыздын көптөрү болсун. Эмне демекмин, мен баягы эле аялдардын кызматын жакшы көрөм да көтөргөндүчү. Мына аялдар күчтүү экен, эркектердин журналындагы аялдар чыгарып койду да туурабы? Буга чейин эркектер журналы чыккан эмес. Дамир сизге рахмат. Ушул мырзаларды да таңазлап чыгарган. Кийинкисине Азамат мырзаны да кошчу, пожалуйста. Матриархат болуп кетти уже. Рахмат, ушул жерде кызмат кылган Азаматка да рахмат. Биздин күчтүү мырзалар бар, биздин мырзалар менен сыймыктанабыз. Ишиңиздерге ийгилик, дайыма тынч болуңуздар. Биздин Кыргызстандан келген коноктор, сиздерге рахмат. Мына жакында эле көрүштүк эле биздин форумда. Дагы күтөбүз. Буюрса, аялдар кеңешинде чоң электерибиз бар. Биздин казак бордоштон келген айымдар, сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз кубанычтабыз биздин ушундай иш-чарада сиздерди көргөнгө. Дагы күтөбүз. Ошону менен бирге Дамир айым биздин белегибиз онлайн. Андан сырткары биздин чоң сыйлыгыбыз да бар, бирок ал деген мындай сюрприз болуп турсун, азыр эмес, бир аябай көп элдин арасында бергим келип отурат, ошону менен. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Дагы бир бөлөк балдар үчүн да бир журнал чыгарып койсоң дагы жакшы болот эле. Тынч болуңуздар дайыма. Сөнбү Исраиловна, чоң ыраазычылык. Биринчи жолу Сөнбү эжемдей бирмен кыска нуска сүйлөт. Обычно жакшылыктарга барганда Сөнбү эжеме микрофон бергенде мен барып чай ичкенге да жетишем, да. Тарстайм бар тамаша. Улантабыз, алдыңыздарга Тоң районунун төрөгасын чакырмакчыбыз. Нурсерик Нурланов агабызды бир колдоп коюңуздарчы.
жолный катарышы байкем келіңіз, қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум, микрофон сізде. Саламатсыздарбы, дайыр жолы майрамыңыздар менен Эл айым коомдук журналы бар болуңуздар. Чындыгында айым бул ким? Бул айым бул сүйүү, бакыт, рызкы. Айымсыз жашоо жок. Бардыгынан Тоң районунун Ысык Көл облусуна караштуу. Биздин дагы ошол ынтымагыбыз, аксакалдар ынтымагы бул жака белек берийди эле. Төрагасы катары ошол сиздердин кол чабыңыздар менен тапшырып койсом. Дайыр жекем келип берсеңиздер. Гүл алып жетишпей калдым, бирок аманат деп атайын берилген. Ол жакта болсо Тоң районунун ынтымагы, аксакалдар ынтымагынан кичинекей болсо дагы көңүл болсун дайыр жекем. Атак мыктысыз, мен сизди аябай сыйлайм, жакшы көрөм. Чындыгында мен дырдап калам, бирок ушул айымдын туулган күнүнө барып, тамада болуп да кеткенбиз, ырдап да кеткенбиз. Сизге да рахмат. Журнал эле эмес, көп адамдарга жол ачасыз. Бул эң сонун деп ойлойм. Эгерде даяр болсоңуздар, анда маэстро болсо, карындаш жөнүндө эле баары сүй жөнүндө болсун. Колдоп турсаңыздар, мен да жакшы ырдап берет элем. Чындыгында карындаштар, айымдар, быктысыздар, бар болуңуздар. Çok rahmat. Gözden ötüp baratıp teşekkürlerim. Haydi bol sizlerge. Çok rahmat sizlerge.